5 жеңил кадам менен чачтын түшүүсүн кантип токтотсок болот? Адамзаттын көркү болгон чачтын түшүүсү эң жагымсыз көрүнүштөрдүн бири болуп саналат. Күнүгө чачыңыз токтобой көптөн түшүп жатса, бул видео сиз үчүн. Чачтын түшүшү толугу менен нормалдуу көрүнүш. Тамырларын бекемдөөгө канчалык аракет кылбайлы, баары бир түшөт. Адатта бир эле чач 7 жылга чейин чыдайт. Бирок көбүнчө 3-төн 5 жылга чейин гана жашайт. Анын ордуна жаңысы өсөт. Ошондуктан бул чачтын калыңдыгына эч кандай таасирин тийгизбейт. Чачтын түшүүсү биринчи кезекте эркектер туш болгон көйгөй деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок аялдардагы бул оорудан жапа чегиши мүмкүн. Келгиле, аялдардын чачы түшкөндө аны менен кантип күрөшүү керектигин карап көрөлү. Алгач чачтын түшүшү патология эмес экендигин аныктоо керек. Бир күндө 100гө чейин чачыбыз түшөт. Бул норма деп эсептелет. Адистер жөнөкөй тест өткөрүүнү сунушташат. Көңүл буруп көрүңүз. Түшкөн чачыңыздын учунда ак түйүн барбы? Эгер бар болсо, анда азырынча кооптонбош керек. Бул учурда 2-3 күн бою чачыңызды жуубай, андан кийин төбөңүздөгү чачыңызды тартыңыз. Сиздин колуңузда 5тен ашык тал чач калдыбы? Трихолог менен байланышууга туура келет. Кандай болгон күндө дагы бир гана адис сизге кабатыр болуунун кажети барбы? Же бул табигый эле процесспи? Так жооп бере алат. Аялдардын чачынын түшүүсүнүн бардык себептерин 2 топко бөлүүгө болот. Телогендик алопеция – чач акырындык менен түшкөндө, жана анагендик алопеция – башкача айтканда күтүлбөгөн убакытта таз болуп кетүү. Анагендик алопеция жөнүндө сөз кылсак, бул чачтын күтүлбөгөн жерден көп түшүшү. Көбүнчө күчтүү химиялык заттардын же дары-дармектердин, ошондой эле нурлануунун таасири болушу ыктымал. Дал ушул түрү химиотерапия учурунда пайда болот. Негизинен күчтүү химиотерапияны албаса, адамдын чач фолликулдарынын иши кийин калыбына келет. Өзгөчөлүктөрү: бул типтеги чачтын түшүшүнө байланыштуу атайын дарылоо ыкмасы жок. Чачтын өсүшү зыяндуу кесепеттер токтогондон кийин калыбына келет. Телогендик алопеция курч жана өнөкөт формада болушу мүмкүн. Айырмасы курч формада 6 айга чейин созулуп, андан кийин кетет. Өнөкөт формада чачтын түшүшү 6 айдын ашык убакытка созулушу мүмкүн. Кээде бир нече жылга чейин бул өнөкөт кетпейт. Өзгөчөлүктөрү: алопециянын мындай түрү менен толук таз болуп калбайсыз. Көптөгөн аялдар төрөттөн кийин чачы суюлгандыгын билдиришет. Чачтын көп түшүүсү төрөттөн 1-4 жумадан кийин башталып, бир нече айга созулушу мүмкүн. Мындан коркпош керек. Мындай жоготуу көбүнчө гормоналдык деңгээлдин өзгөрүшү менен байланыштуу. Ошондой эле стресстин, плазмадагы белоктун төмөндөшүнүн жана кан жоготуунун таасири астында көбөйүшү мүмкүн. Чачтын түшүүсү гормоналдык контрацептивдерди колдонбой калгандан кийин же денеде андрогендер активдүү пайда болгон 16-20 жаштагы кыздарда башталышы мүмкүн. Андан сырткары чачтын түшүүсүнүн себептери төмөнкүлөр болушу мүмкүн. Дары-дармектерди узак мөөнөткө колдонуу, мисалы цитостатиктер, цинк менен темирдин жетишсиздиги, өнөкөт оорулар, ревматоиддик артрит, гепатит, псориаз, волчанка, шишиктер жана башкалар, катуу стресс. Стресстен кийин чачтын өсүшү эреже боюнча өзүнөн өзү калыбына келет. Кээде чачтын түшүшүнө туура эмес кам көрүү дагы кирет. Чач кургаткычты, чач тармалдаткыч, үтүктөрдү көп колдонуу. Бирок адистер көпчүлүк учурларда тышкы таасирлер көйгөйдү күчөтүп, бирок таз болуунун негизги себеби болуп саналбайт деп эсептешет. Айрым учурда чач тегерек болуп такырайып түшөт. Ага нерв, эндокрин системасынын бузулушу, организмдин жалпы уулануусу, тиштин чириши, танзилит, гайморит жана башка өнөкөт инфекциялар себеп болот. Анда 5-10 тыйындын көлөмүндөй тегерек так байкалат дагы, такыр же улам чоңое баштайт. Айрым учурда чачтын баары түшүп, баш бүт такыраят. Оорунун мындай формасы өнөкөт түрүнө өтөт жана оңой менен айыкпайт. Ашыкча көп иштөө эркектердин чачынын түшүшүн бир кыйла эртелетет. Мындай жыйынтыкка Кореянын Сонгюнгван университетинин окумуштуулары келгенин Medical Daily басылмасы жазды. Эркектерде чачтын түшүшү 20-30 жаштан тарта байкалат. Андыктан окумуштуулар эркектерге иштөө сааттарына өзгөчө көңүл буруу керектигин эскертет. Алардын айтымында жумасына 40 сааттан ашык иштөө чачтын түшүшүн гана көбөйтпөстөн эрте картаюуга дагы себеп болот. Оорунун алгачкы белгилери билинери менен трихологко кайрылуу керек. Көбү чач түшсө кимге барарын билбей, интернетте уккандарын кыла беришет. Эң туура чечим трихологко барып, ал жазып берген дары, витаминдерди ичүү керек. Жеткиликтүү витаминдүү тамактануу, ден соолукту чыңдоо, убагы менен сейилдөө, таза абада эмгектенүү,
чачтын калыбына келүүсүнө, туура өсүүсүнө түрткү берет. Ар кандай шампунь, бальзамдардын укмуштуудай жарнамаларына алданбай, үй шартында же элдик медицинанын жардамы менен дарылансаңыз болот. Так диагноз коюу үчүн эмне кылуу керектелет? Албетте трихограмма жана биохимиялык кан анализи, белок, липид жана углевод алмашуусун баалоо, организмдеги витаминдерди, аминокислотасын жана минералдык абалын аныктоочу кан анализи, минералдык абалын баалоо үчүн чач анализи, чачты калыбына келтирүү үчүн чачтын түшүүсүнүн себебин так аныктоодон көз каранды экендигин түшүнүү абдан маанилүү. Айрым учурларда жогоруда айтылгандай чачтын өсүшү терс факторлор, тамактануу жана эс алуу өзгөргөндөн кийин өзүнөн өзү пайда болот. Бирок атайын дарылануусуз жасай албаган учурлар дагы бар. Кандай маскалар аркылуу бул көйгөйдү алдын алса болот? Сизге кызыктуубу? Анда кеттик. 5. Сабиздин ширеси. Чачыңыз аябай көп түшүп жаткан учурда сабиздин ширесин көп ичкенге аракет кылыңыз. Мындан тышкары сабиздин ширесине пияздын ширеси менен кастар майын аралаштырып чачыңызга маска кылсаңыз дагы жакшы натыйжа берет. Бул ыкманы жумасына 2 иреттен 6 айга чейин жасоо зарыл. 4. Кастар майы. Кичине көлөмдө кастар майын идишке куюп, жылытып алыңыз. Андан соң чачыңызды түптөрүнө сүйкөп, сүлгү менен 3-4 саатка жылуу кылып ороп коюңуз. Убакыт өткөн соң анча ысык эмес суу менен укалап жууп салыңыз. Бул масканы бир жумада эң көп дегенде 2 жолудан 2 айга чейин жасасаңыз, чачыңыздын түшүүсү токтоп, жалтырап калат. 3. Бал маскасы. Көпчүлүк айымдын айтуусуна караганда эң натыйжалуу маскалардын бири. Ал үчүн бирдей өлчөмдөгү пияздын ширеси менен балды аралаштырып, таз болуп бара жаткан жерге сүртүп, 1 сааттан кийин аны ымдуу салфетка менен арчып гана коюу керек. Бул масканы күн сайын 2 айга чейин жасоо керек. 2. Сарымсак жана пияздан жасалган маска. Бул чачтын түшүүсүн токтотуунун эң мыкты жана натыйжалуу ыкмаларынын бири. Ал нымдап, структурасын жакшыртып жана чачтын фолликулаларын бекемдөөгө жардам берет. 2 аш кашык пияз жана 2 аш кашык сарымсактын ширесин аралаштырыңыз жана башыңызга сүйкөңүз. Пияздын жытын кетирүү үчүн чачыңызды кислоталанган алма уксусу менен жууп салыңыз. 1. Түссүз хнадан жасалган үй маскасы. Түссүз хнадан жасалган үй маскасы чачтын фолликулаларын мыкты азыктандырат. Чач күчтүү жана калыңдап, чачтын түшүүсү кескин азаят. Түссүз хна ашыкча майлуулук менен күрөшүүдө да натыйжалуу жана бузулган чачтардын калыбына келтирүү үчүн дагы көп колдонулат. 2 аш кашык хна жана 2 аш кашык лимон ширесин аралаштырып, ага 2 жумуртканын сарысын жана майы аз быштакты кошобуз. Масканы чачыңызга сүйкөп, полиэтилен пакети жана сүлгү менен ороп коюңуз. 30 мүнөттөн кийин жылуу суу менен жууп салыңыз. Кызыктуу фактылардан айта кетсек, бир эле кыл чачты изилдөө адамдын канында баңги-заттар же башка күчтүү заттар болгонбу же жокпу, ошондой эле акыркы мезгилде эмне жегенин аныктоого мүмкүндүк берет. Чачта көптөгөн химиялык элементтер, анын ичинде алтын дагы бар. Эркектердин сакалы же муруту чачына караганда батыраак өсөт экен. Белгилүү адамдарга таандык буюмдарды саткан Американын Moments in Time компаниясы Мерлин Монронун сары чачын сатыкка койгон. Актрисанын сүрөтү жана 35 чачы бар айнек каркас үчүн алар $16,500 сурашкан. Өз убагында Монро чачты күнүгө 50 жолудан тарап турса, какачтан арылса болорун айтып чыккан. Биз айткан кеңештер сизге пайдалуу болду деп ишенебиз. Андыктан каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Видео жакса лайк басып, ой-пикириңизди калтырып коюңуз. Канчалык көп лайк болсо, ошончолук көп кызыктуу видеолор чыгып турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.